Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Саабыз улантабыз. Limiting жетишсиз, аз and excess ашыкча reagents реагенттер. Solution эритме containing камтыган phosphoric acid фосфор кислотасы reacted реакцияга кирет with менен sodium hydroxide натрий гидроксиди find tap amount өлчөм format болгон salts туз 39,2 грамм фосфор кислотасы 44 грамм натрий гидроксиди менен реакцияга киргенден пайда болгон туздардын массасын тапкыла. Берилди. Фосфор кислотасынын массасы 39,2 грамм. Натрий гидроксидинин массасы 44 грамм. Туздардын пайда болгон массаларын табуу керек. Фосфор кислотасы H3PO4. Weak acid. Алсыз асид болгондуктан анын суудагы эритмеси эң алгач H+ плюс H2O. Андан кийин H+ плюс HPO4 минус. H+ плюс PO4 3 минус. Ушундай болуп ажырайт. Демек, реакцияга 3 түрдө кирет. Чыгаруу solution чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. Реакция натрий гидроксиди кошулган фосфор кислотасы. Реакциянын түрү биринчи формадагындай жүрөт. Мындай. Демек, бул жерден натрий H2PO4 кошулган суу. Бизге фосфор кислотасынын жана натрий OH'тын натрий гидроксидинин массалары белгилүү. Алардын молун эсептесек болот. Экинчи натрий гидроксидинин малярдык массасын эсептейбиз. 23 грамм кошулган грамм моль кошулган 16 грамм моль кошулган 1 грамм моль. 40 грамм моль. Натрий гидроксидинин молун эсептесек, М бөлүнгөн М барабар М 44 грамм болчу. Малярдык массасы 40 грамм моль барабар 1,1 моль. Фосфор кислотасынын малярдык массасын эсептейли. 3 + 1 грамм моль кошулган 31 грамм моль кошулган 4 + 16 грамм моль барабар 34 64
кошсок 98 грамм моль. Фосфор кислотасынын молін есептейлі. H3PO4 бар. М бөлінген М бар. Массасы 39,2 грамм. 39,2 грамм. Малярдык массасы 98 грамм моль. Барабар. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 39,2 бөлөбүз 98. 0,4 моль. 0,4. Демек 1,1 моль натрий гидроксиди жана 0,4 моль фосфор кислотасы бар. Башталгычта 1,1 моль натрий гидроксиди, 0,4 моль фосфор кислотасы. Коэффициенттер 1ге 1 болгондуктан эң кичинеси 0,4. Демек, эң алгач 0,4 моль реакцияга кирип түгөнөт. 0,4 моль фосфор кислотасы реакцияга кирди. Бул жактан дагы минус 0,4 моль. Пайда болгон туз 0,4 моль. Реакциянын сонунда 0,4 моль бул туздан пайда болду. Бул фосфор кислотасынан калган жок. Бул жактан 0,7 моль калды. Реакциянын экинчи түрү жүрөт. Себеби дегенде реакцияда 0,7 моль натрий гидроксиди жана бунун экинчи бөлүгүндөгү пайда болгон туз бар. Натрий гидроксиди реакциянын экинчи процесси кошулган натрий H2PO4 барабар натрий экинчи формасындагы 2PO4 кошулган суу. Реакциянын башында бул туздан 0,4 моль бар болчу. 0,4 моль. Бул жактан 0,7 моль. Коэффициенттер 1ге 1 болгондуктан бул жерде 0,4 моль аз, 0,7ге караганда. Демек, 0,4 моль реакцияга кирет. Бул жактан дагы 0,4 моль. Бул жактан 0,4 моль суу туздан пайда болот. Реакциянын сонунда 0,4 моль бул туздан калбайт, реакцияга толук кирет. Натрий гидроксидден 0,3 моль ашып калат. Эми реакциянын 3-чү процессине өтөт. 3-чү процесси натрий гидроксиди кошулган натрий 2H2O4. 3-чү процесси 3PO4 кошулган суу. Бул жактан 0,3 моль бар. Бул жерден 0,4 моль пайда болгон, демек 0,4 моль бар. Коэффициенттер 1ге 1 болгондуктан 0,3 ичине, демек реакцияга 0,3 моль натрий гидроксиди кирет. Бул жактан дагы 0,3 моль натрий гидроксиди. Бул жактан пайда болгон 0,3 моль. Реакциянын сонунда натрий гидроксидинин калбайт. Бул туздан 0,1 моль калат. Ал эми бул туздан 0,3 моль пайда болот. Реакциянын жыйынтыгында 0,1 моль натрий 2H2O4 0,1 моль жана N
Натрий 3, БО4 бар 0,3 моль. Екені анықталды. Эми бул туздардын массаларын эсептейбиз. Массаларын эсептөө үчүн ал туздардын малярдык массаларын эсептөө керек. 3 М натрий 2 HPO4 барабар 2 көбөйтөбүз 23 грамм моль. Кошулган 1 грамм моль. Кошулган 31 грамм моль. Кошулган 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 2 көбөйтөбүз 23 кошулган 32 кошулган 4 көбөйтөбүз 16 бар 142 грамм моль. Бул туздун массасын эсептей турган болсок, бар N көбөйтөбүз M. N бизде 0,1 моль чыккан болчу. Бул жерде 0,1 моль көбөйтөбүз 142 грамм моль. Мольдар кыскарат барабар 14,2 грамм пайда болот. Эми натрий 3 ПО4 3 көбөйтөбүз 23 грамм моль. Кошулган 31 грамм моль. Кошулган 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Барабар калькулятор менен эсептей турган болсок, 3 көбөйтөбүз 23 кошулган 31 кошулган 4 көбөйтөбүз 16 барабар 164 грамм моль. 164 грамм моль. Бул туздан 0,3 моль пайда болгон болчу. Бул туздун массасын эсептей турган болсок, натрий 3 4 барабар 0,3 моль көбөйтөбүз 164 грамм моль барабар көбөйтөбүз 0,3 барабар 49,2 грамм. 49,2 жообу 14,2 грамм натрий 2 HPO4 жана 49,2 грамм натрий 3 PO4 salts format туздары пайда болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.